аял затын бакытка бөлөгөн эң чоң белектердин бири. Бекеринен кыз кишини гүлдөргө салыштырбайбыз. Эмесе бүгүн гүлдөр дүйнөсүнө саякат жасайбыз. Гүл адам баласынын жагымдуу күндөрүн коштогон өсүмдүк. Анын ар бир түрү ар кандай сезимдерди, кубанычты, сүйүүнү, достукту, ишенимди чагылдырат. Гүлдөрдүн тили биринчи жолу чыгышта айымдар тарабынан пайда болгон. Алар өз сезимдерин сөз менен билдире алышпай, маанайларын гүлдөр аркылуу билгизишкен. Азырда бул символика жашап келет. Алсак көп киши сары өңдү ажырашуунун белгиси катары санашса, айрымдары байлыктын символу деп айтышат. Желтый, я считаю, это Сары өң оптимисттердин өңү. Жазында биринчи болуп сары какымдар өсүп чыгышат. Күн караманын өңү да сары. Маанайы жакшы, позитивдүү сезимдерди чыгарган гана адам дайыма ачык өңдөргө жакын болот. Сиздер билесиздерби, ар өлкөнүн өзүнүн сүйүктүү гүлү бар. Голландыктар тюльпан гүлүн сүйүшөт. Себеби тюльпандын 100 миңге жакын түрү ушул жерде өсөт. 16-кылымда түрк элдеринен алып келишкен. Ал убакта бир гана талы баалуу таштардан да кымбат болгон. Тюльпан эң бат өскөн өсүмдүк. Бир түндө 2 сантиметрге узарат. Хризантема Жапон элинин гүлү. Анын урматына жапондуктар хризантема орденин тапшырышат жана түрдүү майрамдар өткөрүлөт. Кытай элинин улуттук гүлү пион. Кытайлыктар пионду дуктарды кубалайт деп ишенишет. Ал эми Кыргызстан айгүл гүлү менен алыска таанымал. Үйдө өскөн гүлдөр айланага кооздук берүү менен гана тим болбостон ден соолукка пайдалуу. Биринчиден абаны тазалайт, экинчиден роза шафран тундурмаларын дары катары ичүүгө сунушталат. Ал эми гүлдөрдү багууда алардын мурун кандай жерде өскөнүн аныкташ керек. Сууну тындырып коюп, жер семирткичтерди жетиштүү өлчөмдө пайдалануу кажет. привезенные из тропиков и субтропиков. Гүлдөр тропикалык жерден келгенби же жокпу абдан маанилүү. Мисалы, айрым гүлдөр көлөкөдө жакшы өсөт, айрымдары күндөн энергия алат. Бул маалыматтарды эске алуу менен сүйүктүү гүлдөрдү өстүрүп, өзүңүзгө жакшы маанай түзөт деп ишенебиз. Гүл бул жашоо. Эң негизгиси адамдар арасында мамилени куруп, тынчтыктын, сүйүүнүн уланышын камсыздайт. Жаркынай Бешенбиева, Кайрат Сарбагышев, НТС Таң Шола.